Дүйнө элдерин кооптондурган дем алуу жолдорун сезгенткен коронавирус илдетине кабылгандардын саны күн санап көбөйүп бара жаткандыгы көпчүлүктү тынчсыздандырып келет. Эмне үчүн биз илдетти жеңе албай жатабыз? Бул оорунун алдын алуу жолдору бүгүнкү чыгарылышта. Саламатсыздарбы? Бул ЛТР телеканалы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Салтанат Орозбаева Ош облустук жана Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Эрмек Нурумбетов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын инфекциялык көзөмөлдөө боюнча адиси, башкы адиси. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Эң алгач бүгүнкү күндө Ош шаарында жана Ош областында абал кандай болуп жатат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Ош шаары жана Ош областы боюнча айтып кете турган болсом, азыркы учурда коронавирус жугуштуу илдетине кабылган адамдардын такталган саны 378 Ош шаары боюнча. Алардын ичинен бир күндө чыкканы 16. Сырттан келгендерден такталгандары 28. Ошол оорулар менен контактта болгондордун саны 2107. Бүгүнкү бир күндө болгондору 117 эсепке алынды. Буларды ПЦР анализи менен текшергенибизде 2020-сынан бардыгынан анализдер алынып чыкты. Бүгүнкү күнгө 80 адамдан алынды. Алардын ичинен оң натыйжа бергендери 258, бүгүнкү күнгө 13 болуп атат. Терс натыйжа бергени 1697. Азыркы күндө лабораторияда дагы 925 анализди алганбыз экинчи проба боюнча. Алардын ичинен 833 терс натыйжа берген, оң натыйжа бергени 93 болсо, бүгүнкү күнгө 3 бул экинчи пробасы боюнча. Бүгүнкү күндө медициналык кароодон, көзөмөлдөн айыгып чыгып кеткендердин саны 829, ал эми медициналык кароодо тургандары 928. Бул Ош областы боюнча. Ош шаары боюнча. Ош областы боюнча айта кете турган болсом, бүгүнкү күндө 352, алардан бир күндө чыкканы акыркы күндө бүгүнкүсү 10. Сырттан келгендердин такталганы 156, азыркы күндө алардын бир контагы турат. Контактный адамдардын саны 2212 болду, жалпы саны 53 бүгүнкү күнгө. Пробалар боюнча айта турган болсом, анализдер боюнча 2200 анализдер жасалды Ош областы боюнча. Алардын ичинен оң натыйжа бергени 179. Бүгүнкү күндө оң натыйжа бергени 9 болуп атат биринчи проба боюнча. Лабораторияда бүтпөй калган анализдер жок. Ош областы боюнча кароодон, медициналык кароодон айыгып сакайып чыгып кеткендердин саны 1268 контактныйлар. Ал эми медициналык кароодо 748 адам турат азыркы учурда. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү 26 адам чыкты. Бир күндөн күнгө коронавирус жугуштуу илдетине кабылгандардын саны өсүп бара жатат. Жакшы. Бул ушул пандемия башталгандан бери биз ушул эфирлерди тартуулап телекөрүүчүлөргө канчалык алдын алуу жолдорун айтпайлы, бирок бүгүнкү күндө оорулардын көбөйүп жаткандыгында да. Ошол себептен дагы бир рет кайталап өтсөңүз, ушул оорунун кантип адамга жугат, пайда болуу себептери? Бул ооруну баарыбызга чейин билип жүрөбүз. Бул адамдан адамга жугат. Негизинен бул жаз анан күз мезгилинде грипп, сасык тумоого окшоп эле ошого окшош. Ошондуктан бул жазында башталган, сиздер билесиздер, март учурунда көбөйүп, ошондо карантин кирип, жакшы кармап туруктуу болду деп майда сүйүнүп, бир стабилдүү болуп калган эле. Андан кийин карантин кое берилгенден кийин биздин элибиз шаарга чыгып кетти, базарларга чыгып кетти, бет каптарды такпай, перчаткалерди сактабай, коопсуздукту сактабай коюшту. Ошондуктан орусча айтмакчы, искусственный чыгып кайра биз экинчи волнаны баштап алдык. Негизинен биз медицина кызматкерлери экинчи волнаны күз мезгилине күтүп жатканбыз.
Азыркы маалда муну жуккандын себеби көпчүлүк жерде өзүңүздөр байкасаңыздар, базарда, магазиндерде бет капсыз, анан антисептиксиз учурашып аткан же той өткөрүп аткан ушундай чогулуу көп кездешип атат да адамдардын. Андан тышкары маршруткалар кое берди. Маршрутканын ичинде нормалар кармалбай калды. Толтуруп салып калышты. Ошогон бузуулар көп болуп калды. Ошондуктан азыркы абалдын бузулганы, анан коронавирус менен ооругандардын саны көбөйгөнү ушул себептен болуп атат. Бейтапка клиникалык мүнөздөмө берсеңиз, балким ушул оорунун белгилери өзүбүздө болсо дагы биз байкабай башка оорулар менен алмаштырып жүрө бергендеби деген дагы суроо жаралат да. Башка бирөөгө тарап жаткан. Туура суроо. Андай дагы кездешип атат. Биз билебиз, коронавирус пайда болгондон бери башка оорулар кетип калган жок. Алар деле бар. Грипп оорусу деле бар. Ошондуктан жанагы сиз айткандай температура же тамак ооруганда көп бейтаптар жөн эле грипп дегендей кылып үйүндө жатып алып атышат. Анан ошондуктан анализ баягы бизде мобильный бригада деп коет, ошол 118ге чалып өзү чакырыш керек. Биздин бейтаптар ушул 1 жума, 1,5 жума, 2 жума самолечение деп коет, самолечение менен жатып алып атышат үйдө. Анан оор абалда келип түшкөндөр да болуп атат. Ал оор абалда келип түшкөнү бир жөн, экинчиси бизге келгенде бул ПЦР анализ алынбай калганда биз медицина кызматкерлери же бул клиникасы коронавируска окшош, муну биз же коронавируска кошо албайбыз, же обсервацияга киргизе албай, ушинтип бизди бир аз кыйнап атат. Ыңгайсыз абалга коюп атат экен. Ыңгайсыз абалга коюп атат. Жакшы, адамда ушундай белгилер байкалганда анда кимге кайрылыш керек? Жанагы номер аркылуу байланышат. Анан сиздер кийинки иш табылантасыздар, Ушул коронавирус илдетине жолугуп өзүн ыңгайсыз сезген адамдар Буяк мырза айтып кеткендей 118ге чалышат, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылат. Ал жерде бизде мобильный группалар түзүлгөн. Мобильный группалар кайсы жерде кайсы адресте болсо барып ошол адамдан анализ алышат, мазок алып келгенден кийин ал ош түштүк региону боюнча бизде чоң вирусологический лабораториябыз бар, 3 аппарат ротон жерибиз бар. Бизге алып келип тапшырышат, биз ошол жерде анализдерин жүргүзүп беребиз, ПЦР анализдерин. ПЦР анализдер бизде бекер жүргүзүлөт, өкмөт тарабынан каржыланып жатат. Күнүгө 1000ден, айта кете турган болсом, кече эле бир суткада 1007 анализ алдык. Алардын ичинен 817син текшерип чыктык. Азыр 290-у дагы иш үстүндө турат. Бизге бүт баардык жактардан, Ош шаарынан, больницалардан, достук өткөрмө пункттарынан, өзгө Ноокат, Каракылча бүт баардык региондордон келип кайрылышат. Жакшы. Мына ушул коронавирусту жаратуучу вирустар бул кандай шартта жашайт, кандай шартта жашай албайт? Бул негизинен азыркы июнь айы да азыр өтө ысык болуп атат. Негизинен бул айларда бул коронавирус туруктуу эмес да, бул өзү негизинен ысыкта туруктуу эмес. Бул өзү негизинен адамдан адамга жуккандын астында 1,5 метрде эле өлөт. 1,5 метрден 1 метрге чейин. Биз неден жугуп калышы мүмкүн? Тесный контакт деп коет. Биз, например, келип туруп сиз менен кол менен кармашып учураштым, сизде коронавирус болсо, мага жугат. Слизистый деп коет, көз же мурун. Ошол колду обработка, моундай антисептик менен обработка кылбай, кайра көзүн ачып коюш мүмкүн, мурдун ачып коюш мүмкүн, же бирдеке жеш мүмкүн. Ошентип өзүнө жуктуруп алат. Ошондуктан бет кап, может алдыңызга келип туруп жанагы бейтап эмес, жанагы носитель деп коебуз. Ошо носитель жанында келип чүчкүргөндүр. Ошондо маска бул көп нерседен сактайт. Негизинен чүчкүргөн адамдан чыкпай калат. Экинчи адам тоже бет капчан болсо, ал чүчкүргөн бетине слизистилер жабылып турат. Коомчулукта ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт, ошого тастыктап айтып кетсеңиз, мисалы эшиктин кармагыштары же болбосо дагы бир унаадагы кармагыштар, ошол жактан дагы кандайдыр бир сакталат экен, жугат экен деген ушундай маалыматтар бар да. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул маалымат деле тууру. Негизинен сиз айткандай эшиктин кармагыштарынан алдын ала эле бир сиздин алдыңызда эле бирөө кармап кирип кеткен болсо, анын артынан сиз кирсеңиз жугушу ыктымал. Андан көбүрөөк убакытта туруп калса,
вирус туруктуу эмес деп айтып атпаймынбы? Вирус таза абада адашпасам жарым сааттан 1 саатка чейин турат да. Если ысык болбосочу, негизинен ал сиз айткан жолу вероятность азыраак процент. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Сиз эфирде көрүп жатам, коронавирустун алдын алуу деген темада. Биз мисалы үчүн башка больницаларга, поликлиникага кайрылсак, коронавируска башка себептер менен анализ тапшырып келгиле дейт. Ого барсак, анализи 2,5 миң, 2 миңден ашык дешип атат. Карапайым халкка аябай оорлук келет экен. Буну кандай деп түшүнсө болот, айланып кетейиндир. Жакшы, рахмат сурооңузга. Чындыгында жакшы суроо болду. Ооба, жакшы суроо берип кеттиңиз. Рахмат сизге. Мен ушул боюнча ар дайым эле телевиденияларга чыкканда да айтып келип жатам. Бизде анализдер бекер. Бизде азыр транспортный среда деп коет. Бул боюнча өкмөт бизди камсыздап жатат. Мамлекеттик жактан бизде бекер. Бирок мына Бишкек жакта, Донецкийде ошондой платный 2,5 миң дейбит, ценасын жакшы билбейм. Бизде Ошто андай платный анализдер жок. Лабораторияларыбызга пока лицензиялары жок үчүн платный анализдер боло элек. Бишкек шаарында бар, Донецкийде платный жасашат кошумча. Биздеги анализдер бекер бардыгы. Демек, менчик лабораторияларда бул акы төлөйт экен, э? Бишкекте, Ошто жок. Анан бүгүнкү күндө мындай деп атат да, үй бүлөлүк дарыгерлер, башка оору менен кайрылсам дагы коронавируска текшерип жатат дейт да. Негизинен бул туура. Зарылчылыгы барбы? Зарылчылыгы бар. Неге десеңиз, азыркы маалда угуп атасыздар, больницалардын ичинен чыгып калып атат. Бүт медицина кызматкерлери рискте болуп атат да. Ошондуктан бизге кайрылган поликлиникага жана больницаларга кайрылгандын алдында биз эки рет фильтр коюп койгонбуз. Биринчиси жанагы термометрия деп коет, бешенесинен температурасын өлчөйт. Ал жактан өткөндөн кийин ар жакта дагы эпиданамнез деп коет. Кай жакта болдуңуз, кайдан келдиңиз деп сурайт. Анан ошого карап анан принимать этет. Если температурасы болсо, биз ал бейтапты больницанын ичине киргизгенде коопсуздукту сакташыбыз керек да. Ал бир бейтап деп башка бейтаптарга да жугурзуп алышы ыктымал. Ошондуктан ПЦР анализин температурасы анан жөтөлүү болсо, биз ПЦР анализсиз жаткырып көргөнгө көрө албайбыз. Жакшы, бул боюнча сиз толуктоо киргизип кетсеңиз, негизи ушул анализдерди, ушул баарын текшере турган болсо бизде жетиштүүбү дейт. ПЦР анализи бул полимердештирилген чынжырдашылган реакция деп коет. Бул генный анализ болуп эсептелет. Адамдын РНКсынан текшерет да. Анализ алганда ооз көңдөйүнөн же болбосо мурундан палочка менен алып текшеребиз. Көпчүлүгү кан алат же кылат деп билишпейт экен. Анализ ошондой метод менен алынат. Транспортный средада жеткирилип келет. Азыркы убакта бизде Белоруссиядан, Кытайдан жана Турциядан келген тест системалар COVID-2019 карата бар. Азыркы убакта жетиштүү. Бирок айта кете турган нерсе, акыркы убакта күнүнө 1000ден 1200дөн анализдер келип жаткан үчүн тартыш болуп турат. Бирок тартыш болсо дагы биз убагында Бишкекке кабар берип, Бишкектен бизге жеткирип, жетиштүү түрдө алып турат. Жакшы. Тест системалары деп калдыңыз да. Ушул бейтап биринчи жолу тапшырганда эле оору аныкталабы, же болбосо дагы бир канча жолу тапшырыш керек? Бейтап эгерде клиникалык проявлениялар менен бизге келип кээде температура болуп келсе дагы биринчи жолу ошо үй бүлөлүк дарыгерлер топтоп келет бизге, мобилдик группаларды чыкпай калышы ыктымал. Ал 6-7 күнү адам инкубационный периоддо жүргөндө билинбей калат да. 5-6-7 күндөрү адамдын бүт кан системасына өтөт, жана зара жагына өтүп, вот ошондо көбөйөт. Ал эми 12 жана через 24 сааттан кийин дагы ала турганыбыз бар. Алгоритм боюнча, саламат сактоонун алгоритми боюнча. Эгерде адамдын иммунитети өзүнүкү күчтүү болсо, мына грипп сыяктуу өзү менен өзү күрөшсө, же болбосо дарылангандан кийин бул 12 күнү жана 1 суткадан кийин алганда терс натыйжасын берсе, ал уже аяктуу деп эсептелет. Көпчүлүгү биринчисинде чыкпай, ошо 12 күндөрү чыгып калып атат. Жакшы. Бет кап боюнча телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Бет кап канчалык деңгээлде оорудан коргойт? Мисалы, кайчы пикирлер айтылып жүрөт да, чындыгында дарыгерлер бул эгерде чындыгында чын-чынына келгенде коргой калышы дагы мүмкүн, анын бет каптын сапатына карайт деп дагы айтылат да. Ушул боюнча кенен айтып берсеңиз. Негизинен айтып кетейин, бет каптын сапаты деп айтпайм, бет каптын түрү бар да.
ооба. Вот мен кийип турган бет кап бул респиратор деп коет. Муну медицина кызматкерлери жанагы ковид менен иштегенде, жана обсервацияларда иштегенде медицина кызматкерлердин өзүн сакташ үчүн да көбүнчө. А вот сиздер кийип турган бет кап бул коомчулукта анан жанагы көпчүлүк жерде тапканы. Бул эконун айырмасы. Булнуку защитасы көбүрөөк болот. Бул негизинен сырттан кирбегендики. Сиздер кийип турганды көбүнчө бейтаптарга кийгизет. Например, негизинен коомчулукта бет капты эмне үчүн тагам, мен өзүмү сакташ үчүн тагам деп түшүнөт да негизиненчи. Негизинен бул бет кап мен өзүмдү башка бирөөгө жуктурбайм деген түрдө тагыш керек да. Например, үйүңүзгө киргениңизде өзүңүздөр билесиздер, грипп маалында сен грипп болуп калсаң маскаңды кийип алчы деп айтабыз да. Ооба. Үй бүлөсүнө жукпаш үчүн. Ошондой эле түрдө шаарда дагы ушундай түрдө тагыш керек да ушул масканычы. Но бул масканы көп эми издеп калышы мүмкүн. Бул масканы негизинен бул медицина кызматкерлери тагат да. Муну такпай деле көбүнчө аркы маска менен жүрсө болот. Анан экинчи сурооңузга канча процент сактайт деген бир 50%, бир 35-50 го дейм, 35-50% сакташ мүмкүн. Неге сакташ 50%ке чейин? Слизисти деп коет. Көбүнчө, например, жаныңызда бирөө чүчкүрсө, бет капчан жабык турса, оозуңуз менен мурдуңузга тийбесе уже 50%. Жана көз айнек тагып жүргөн болсо, көзүңүз дагы уже сакталып уже, то есть пайызы дагы көбөйөт. Жакшы, медициналык эмес, дагы бүгүнкү күндө бет каптар көп, маскалар. Булардын канчалык коргоо? Эми азыркы маалда самопашив бет каптарда пайда болуп калды. Негизинен трехслойный деп коет өзүчү. Трехслойный медицинская маска деп. Салтанат эже кийип турган трехслойный медицинская маска деп эң негизги туура маска ушул болот. Жанагы самопашив маска деле боло берет негизинен. Бирок ага медицина кызматкерлери, то есть медицина эксперттери ага канчалык сактайт турганына жооп бере албайбыз да. Негизинен биз кайсыл медициналык бет каптарды чыгарган гана заводдордун эмеге жооп бере алабыз. Тиги самопашив аны айта албайм. Жакшы, телекөрүүчүдөн ушул боюнча дагы суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Бет каптарыңыздар оорудан сактайт деп айтып жатасыздар дейт. Бирок бүгүнкү күндө дейт коомдук жайларда болобу, базарларда, дүкөндөрдө дейт, мисалы бет кап таккандар дейт, мисалы ушул биз бир жолу колдонуучу бет капты азыр. Ушулун дейт, мисалы жумалап, айлап деле таккандар көрүнүп турат дейт да. Бул боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Азыркы убакта өзгөчө кырдаал убагында биз санариптик көзөмөл борбору жагынан бардык мекеме ишканаларга жана коомдук тамактануучу жайларга, транспорт жетекчилерине, могу бассейн, зона отдыхалардын бардыгына эскертмелерди берип чыкканбыз башынан эле. Санитардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Андан кийин ушул бет кап тагынгандар боюнча дагы текшерүүлөр жүрүп жатат. Бет капты булар ар 2 саатта алмаштырып туруш керек эрежеси боюнча. Ар 2 саатта алмаштырат. Алмаштырганда да колду ичкери жактан салып туруп чечет. Биз даже чечкенин эрежелеринен бери үйрөтүп бергенбиз. Ошол эрежелерди сактабагандыгы үчүн мына элдин арасында көбөйүп баратат. Азыр элдин бардыгы кафеге кире башташты. Даже той тамашаларды кылып атышат. Үйлөрүндө, айылдарда кафелерде тыюу салтат деп туруп өткөрүп, ал жерден жуккан случайларда бизде аябай көп болду. Барып сүрүштүрсөң бешик той кылган болот, же айылда дагы бир мареке өткөргөн болот да. Ошон үчүн айтып кетер элем, жалпы эфирден пайдаланып, жалпы телекөрүүчүлөргө баарыңыздар бет капты тагып жүрүңүздөр. Бет кабы жок кафелер болсо бизге коңгуроолорду чалыңыздар. Биз тараптан мисалы үчүн азыр ошол област боюнча 2933 санитардык көрсөтмө берилип, менчигине карабаштан жеке ишкер мекеме ишканалардын бардык жетекчилерине, алардын ичинен 682сине айып пулу салынды дагы. 1.231.000 сомду биз бюджетке түшүрүп айып пулдарды салдык. Бирок ошого карабастан дагы деле болсо бет кап такпай, биздин санитардык эрежелерди сактабай, антисептиктери жок, чөнтөкчө антисептиктери жок, киребеш жерде дисковриктери жок, ичинде мындай расстояние деп коет, 1,5 метрден ар бир адамга каралган, анысы жок, кафелерде отургузуп алып атат. Ошондуктан биз түнкү рейдтерди дагы жасап, азыркы күндө Ош шаарынын ичиндеги чоң, мисалы үчүн Семейный, Береке, Манас Ата, Изюм, Шейх, Нью-Йорк, Апачи, Ачак жана башкалаган 11-12
ишканалар, коомдук ашкана жайларын жаптык. Алар 15 күнгө чейин жабык турат. Ошол 15 күндөн кийин гана барлык эрежелерди аткаргандан кийин ачылат. Биз азыр аябай мындай катуу көзөмөлгө өттүк. Күнү түнү рейдтерди жүргүзүштү баштадык. Ал штрафты салып койсоң, штрафты төлөп коюп элек өткө кайрадан ишин кыла бергендиги үчүн ушул катуу күчөтүлгөн режимде азыр биз дагы катуу талаптарды коюп жатабыз. Урматтуу коноктор, маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо дал ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар эле. Жалпыбыз биргеликте мына ушул сюжетке көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Коронавирус инфекциясынын жайылышы күчөдү. Рекордтук өсүү жекшембиде дүйнө жүзү боюнча бир сутка ичинде коронавирус аныкталгандар рекордтук көрсөткүчтө болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Бир сутка ичинде дүйнөдө 183 000 жаңы учур аныкталган. Анын бул жолу 116 000 чамалуусу Түндүк жана Түштүк Америкада. Кыргызстанда соңку суткада 205 кишиден коронавирус аныкталды деп билдирди саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов. Бул коронавирус пандемиясы башталган учурдан берки эң жогорку көрсөткүч. Бразилия коронавирус пандемиясынын очогуна айланды. Европада коронавирус пандемиясы басаңдай баштады. Европа биримдиги карантин чараларын жеңилдетүүгө өттү. Бирок Германияда вирус жуктургандардын саны кайра өсүп кетти. Ал эми Бразилияда инфекция тездик менен жайылып, ооруну жуктуруп алгандар миллионго жетти. Бразилия COVID-19 алып келген өлүм житим көрсөткүчү боюнча АКШдан кийинки эле орунга чыкты. Бул жерде вирустан 50 000 киши көз жумган. Көпчүлүк бразилиялыктар пандемия малындагы чабал аракеттери үчүн Болсонарону айыптап жатышат. Бул аялдын бет кабында Болсонаро жоголсун деп жазылып турат. Бразилиянын саламаттыкты сактоо министрлиги соңку суткада коронавирустан 1000 киши каза тапканын ырастады. Президент Жаир Болсонарону пандемия малындагы реакциясы үчүн катуу сындап келишкен. Анткени ал социалдык аралыкты сактоо чарасын киргизүүнү каалаган эмес. Окумуштуулар бул өлкөдө али оорунун жогорку чеги боло электигин эскертүүдө. Иранда 3-күн катары менен 100дөн кем эмес киши вирустан көз жумду. Бир сутка ичинде 2368 жаңы учур белгилүү болгон. Майдын башында өлкөдө өлүм житим азайган эле, бирок соңку аптадан кайрадан жоготуулар саны өстү. Ирандын расмийлери бул экинчи толкун эмес, биринчи жапырыкты эми өтүп жатабыз деп билдирди. Иранда 205 000 кишиден COVID-19 аныкталды. Сауд Аравиясы март айында киргизилген коменданттык саатты жойду. Ал эми Бейжің экинчи толкунду токтотуп калууга күчүрөп жатат. Акыркы суткаларда 220 кишиден вирус аныкталган. Шаардагы Дөң соода базарынан тараган коронавирустун жайылышын токтотуп калуу үчүн чектөө чаралары киргизилди. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз коронавирустун алдын алуу деген теманын алкагында биз маектешип жаткан кирбезбиз. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн аябагында көптөгөн суроолор келген. Көпчүлүгү окшош, ошентсе дагы берип кетсем, саламатсыздарбы? Мен азыр гана көрө баштадым дейт. Бул оорунун белгилерин кантип билсек болот, башка оорудан айырмачылыгы эмне? Bunun негизинен bunun эки түрү бар. Биринчи бессимптомный деп коет. Клиникасы жок. Эч кандай белги бербейт. Белгилеси жок. Носитель деп коет. Носитель болуп жүрөт. Бул жерден жуктуруп алып, иммунитети күчтүү болсо, вирус денесинде жүрө берет, и вирусту таратып жүрөт. Экинчиси бул клиникасы барлар. Сразу жөтөлүү, температурасы болуп, булчуңдары ооруп, тизелери ооруп, грипп сымал башталат. Ал уже симптомдору барлар. Андан үчүнчүсү бар, бул жанагы жашы өтүп калган, анан сопутствующий заболевание деп коебуз. Сахарный диабет жана башка оорулары барлардыкы, булардыкы өтүшүп кетиши өтө тез болот. Ошондой. Жакшы. Далма ушул бейтаптарга өзгөчө бул оору менен ооруп калуу аябай кооптуу болсо керек, э? Кооптуу болот. Именно медицина кызматкерлери боюнча айтып атасыз.
жок жашы улгайган адамдар жана кант диабети менен ооруган өнүккөн Булардын негизинен өзүнүн иммунитети бир аз төмөнүрөөк болот. Ошондуктан вируска жол ачып берет да берки сопутствующий ооруларчы. Ошондуктан булардын инкубационный период деп коет. Инкубационный периодко дагы 5 күндөн 14 күнгө чейин дейбиз да. 5 күндөн 14 күнгө чейин организмде өсүп, анан проявляться этет. Ошо жанагы башка оорулары бар жашы өтүп калган биздин жарандардыкы 5 күн 6 күндө эле уже проявление болуп баштайт. Жакшы. Демек кишинин организми жакшы болуп, иммунитети күчтүү боло турган болсо, бул ооруну сезбей эле өтүп, анан бирок башка бирөөгө жуктуруу, жуктуруу коркунучу бар десек болот. Азыркы маалда биз санэпидстанциянын өкүлдөрү жана ЦСМдин медицина кызматкерлери менен биз жанагы жөн эле положительный диагноз менен бейтаптарды да жаткырып атабыз, чтобы коомчулуктарга жуктурбаш үчүн. Андан тышкары клиникасы барларды тез арада жаткырып атабыз. Жанагы без признаков клинический немеси жок, симптому жокторду дагы жаткырып атабыз. Алар негизинен жатып, ошол 14 күндүн ичинде жөтөлүп дагы температурада чыкпайт. Жана алгоритм боюнча 12-нчи күнү анализ тапшырганда терс чыкканда, дагы бир терс чыкканда булар даже ооруганын билбей эле чыгып кетет. Ошондуктан көбү айтып атат, бул көп жарандар ишенбей жатат да, булар жөн эле лабораториянын негизинде эле булар положительный коюп эле жаткырып атат, өзү оору жок депчи. Негизинен жанагы ооруп клиниканы көргөндөрдүн туугандары ишенип жатат дагы. Алар уже коронавирус жанагы тууганы чыккандан кийин булар уже коопсуздукту сактап, бирөө медицина кызматкерлери айтса ишенип атышат. Жанагы без симптомнелердин туугандары жана ошол өзү эле бейтап бизге наоборот силер жанагы оору жок, силер жок эле ооруну бизге таратып атасыңар, акча кылып атасыңар деген сөздөрдү дагы көп угуп атабыз да. Чындыгында телекөрүүчүдөн ушул багытта суроо келген, саламатсыздарбы? COVID-19-тун вакцинасы жок эле дейт. Силер бейтаптарды каяктан айыктырып жатасыздар дейт. Бул вакцина менен дарылоочу дары-дармектин айырмасына барбайт. Негизинен моундай да, вирус деген бул вирусту дүйнө жүзү боюнча оорусу неме вакцинасы жоктугунан ушунча адамдар өлүп жатат да. Буга дары-дармек биз жок дебейбиз, дары-дармек бар. Биз эмнени дарылайбыз? Вирустта бейтаптын өтүшүп кеткенин, жанагы өпкөгө өтүп кетип, температура өтүп кеткенде биз антибиотик назначение кылабыз. Көп катачылыктар болуп атат. Бейтаптар үйүндө температура болсо самолечение деп коет, самолечение менен өздөрүнүн антибиотик менен дарыланып атат. Ошонун негизинде бизге көп ыңгайсыз, биздин лабораторияга дагы көп немелерди, ошибкаларды берип атат, биздин медицина кызматкерлери да кыйнап атат. Жакшы, кошумчалайсызбы? Кошумчалап айтып кете турган болсом, жогоруда айтылып кеткендей көпчүлүгү ишенбей жатат. Ооба, ишенбей жаткандыгы чын. Себеби бизде ооруп жаткандарды баягы адам укугун коргоо боюнча реанимацияда жаткандарды, кислороддо жаткандарды көрсөтпөй жатабыз. Аны кече чечимде дагы айтылды штабта, мындан кийин анда көрсөтүп, элдерге көрсөтүп, ачык айкын айтпасак, ишенбөөчүлүктөр болуп жатат, клиникасы жок болгондор үчүн. Бирок мен айтып кетет элем, бул оору бар. Бул оору коронавирус илдети лабораториядан тастыкталып чыгып жатат. Эми мына экинчи волнаны күтүп турабыз. Эми каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол убакытта да көрсөтөт болуш керек. Октябрь айларында ошол экинчи волна болот деген илимпоздордун божомолдоосу турат. Бизде суук түшкөндө, азыр эми ысыкта грипп анча өчпөйт да, суук түшкөндө адам сөзсүз грипп болгондон кийин жөтөлөт, особенно жаш балдар жана карылар, иммунитети слабыйлар жөтөлүүсү пневмонияга айланып кетиши мүмкүн. Ал эми ошол эле убакта коронавирустун вирус дагы өпкөгө түшүп калса, өпкө 3 вирусту бир убакта көтөрө албайт дагы. Ошондо тездештирилип, жанагындай өпкө тез мындай разложение болуп кетет деген илимпоздордун сөздөрү болуп атат. Ошон үчүн биз азыр бүт мына Ош областы боюнча азыр биздин өкүлчүлүк дагы, мэриядан дагы кайсы жерге обсервацияларды кылсак, кайсы жерде изоляторлорду койсок, кошумча палаткаларды кылсакпы, же болбосо баягы Өзбекстандыкындай кылып жеңилдештирилген баягы контейнерлерди коюп,
ошого шартка жараша кылсакпы деп пландар түзүлүп, ошого даярдыктар көрүлүп жатат. Ал эми мен жалпы телекөрүүчүлөргө айтып кетет элем. Ошол оору жок дебестен өзүңүздөрдү баардыгыңыздар коопсуздукту сакташ үчүн санитардык эрежелерди сактап жүрүңүздөр, маскаларды кийиңиздер, колуңуздарды обработка кылыңыздар. 90% ушул колдон жугат. Колдо перчаткини кийип алып туруп, аны 2 саат, 3 саат чечпей жүрсө, бул дагы зыян. Перчаткини ар 2 саатта алмаштырат, масканы ар 2 саатта алмаштырасыздар. Постоянно аралыкты сактап жүрүңүздөр. Тыгын болгон транспортторго чыкпаңыздар. Транспорттук автобус маршруткаларга отурганда дагы шахматный эреже менен отуруңуздар. Чыкканда сөзсүз түрдө колуңуздарды обработка кылыңыздар. Бул темир туткактарга жана чачка дагы отурганда көпкө чейин туруп калат бул вирус, себеби ал оор болот. Адам 1,5 метр расстоянияда тургандан кийин ал түшкүргөндө, бышкырганда жерге түшүп калат да. Ошон үчүн биз мына мечиттердеги килемдерден бери бардыгын дезобработкаларды жүргүзүп жатабыз. Мына эшик туткактарды, темир туткактарды даже ручкадан жуккан учурлар болду. Биз эпидрасследование жүргөндө ушул банкирден келип туруп аптекадан жана банктан ручка менен кол койгондон, ошондон чыккан эпидрасследованиядан да такталып жатат. Ошон үчүн бардык предметтерди кармагандан кийин колуңуздарды антисептик менен обработка кылып жүрүңүздөр, зерикпеңиздер. Санитардык эрежелерди өтө так кылдаттык менен кармаңыздар. Жакшы, телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен УВУдун дейт, ооруканасында иштеймин. Дарыгерибиз дагы ушул ооруга чалдыкты дейт. Азыр биз самоизоляцияда үйдөбүз дейт. Бизден анализ алган киши жок. Убагында дейт, ушул оорунун алдын алуу чараларын көрүлбөдү эле деген суроо калтырды да. УВУдун дарыгери боюнча, ал боюнча биз эпидиликтөөнү жүргүзөбүз. Эпидиликтөөнү жүргүзгөнбүз. Ал кишинин контактныйларын канча адам менен тыгыз байланышта болгондугун баардыгын тактап, биз ошол оорулуу адамдын өзүнөн сурап, жеринде барып көрүп, анан ошол тааныйларды биз мобильный үй бүлөлүк мобильный бригадага беребиз. Биз санэпидемстанция кызматкерлери барып анализ алып, же болбосо СЭСтин өзүн алып келип алып анализ алганга укугубуз жок. Себеби бизге келип адам анализ тапшырса, ал оң натыйжа берип калса, мына түштүк региону боюнча иштеп жаткан лабораторияны бүт жабышка туура келет да, контакт болуп. Бул боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылыңыздар, же 118-ге чалсаңыздар болот. Мен буну бүгүн дагы барып иликтеймин, кимге кандай болбой калды. Биз списокторун бергенбиз, үй бүлөлүк дарыгерлер алыш керек болчу. Демек, бул убакыт аралыгында баягы үйдө отургандар башка бирөөгө жугузуп коюу коркунучу бар да. Жугузуп коюу коркунучу бар. Ар бир ковид менен контактта болгон адам үй карантинине алынгандан кийин эч жакка чыкпастан ошол үйдө 14 күн эрежени сакташ керек. Жакшы. Мына ушул илдетке чалдыккандардын дарылоо жөнүндө айтып берсеңиз. Көпчүлүк суроолор дал ушул багытта келди. Кандай дарыланып атат деп? Кандай дарылап атасыздар? Негизинен Канча күндө сакаят? Негизинен протокол боюнча жаткан бейтап 14 күнгө жатат да. 14 күнгө жатып, если бессимптомный течение болсо эчтеке берилбейт. Иммунитетке коебуз да. Анан негизинен температура болсо температурасын түшүрөбүз. Андан уже өтүшүп кетип, өпкөгө өтүп, башка дагы осложнениялар пайда болуп баштаса, антибиотиктер кошулат. Өзүнүн негизи протоколу бар. Ар бир мына ковид госпиталдардын ичинде бирден инфекционист, анан жана башка адистер бар да. 3 группадан турат. Алар ар дайым 24 саат Бишкекте центральный пульмонолог бар, биздин республиканский главный пульмонолог менен жана главный инфекционист. Ошолор менен чалышып лечениясын корректировка кылып турушат. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Бул илдет менен ооруган адам кайра экинчи жолу оорубайбы деген суроо келиптир да. Негизинен бул вирус бир ооругандан кийин өзү иммунитет пайда болот да. Азыркы маалда Ош шаарында кайрадан түшкөн бейтап бизде кездешкен жок. Кездешпесе керек деп ойлойм. Негизинен вирус болуп ооругандан кийин экинчи ирет оорубайт да, организмде иммунитет пайда болот. Жакшы, бүгүнкү күндө чындыгында күндөн күнгө ушул ооруга чалдыккандардын саны көбөйүп бара жаткандыгы бул өкүнүчтүү. Биз кийинки кадамдарды кандай ташташыбыз керек? Санэпидем борбору, дарыгерлер бул багытта кандай иш жүргүзүп жатат? Биз тараптан жанагы эле айтып кеттик, түшүндүрүү иш чаралары күчөтүлгөн режимде иштетип атат. Биздин санитардык врачтар жана алардын жардамчылары, эпидемиологдорубуз күнү түнү иш алып барып жатабыз. Лаборатория дагы круглосуточный иштеп жатат. Лабораториябызда иштеген адистерибиз оору башталгандан бери 3,5 айдан бери
бир да эс алууга да чыкпастан ошол лабораторияда казар менен режимдеп коет, ошол жерде жатып, ошол жерде даже үйүнө барбастан анализдер жүргүзүп жатат. Ал эми эпидемиологдорубуз болсо очокторго барып тактап бүт баардыгын дезинфекция жасагандар дезинфекцияларды жасап жатат. Эл арасында болсо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Телевидение менен кошуп чыгып атабыз, телевидение менен деле көрсөтүп жатабыз. Бүт баардык санитардык эрежелерди сактоону күчөтүлгөн режимде карап жатабыз азыр. Жана ошондой эле бир-эки базарларыбызда эрежелерди сактабастан эл көп келип жаткандыгы үчүн ошолорду азыр жабууга материалдар даярдалып жатат. Жакшы, элдер жай баракат жашоого өтүп, чындыгында көчөгө чыксаң адамдар көп, ошол эле учурда базарларда, дүкөндөрдө дегендей да. Кийинки кадам кандай болот эгерде оору күчөй берсе? Кайра карантинге киришибиз мүмкүнбү деген да суроолор келиптир да. Кайра карантинге киришибиз боюнча аны бизде республиканский штабта чечилет. Ал вопроско, ал суроого мен жооп бере албаймын. Бирок биз могу эрежени сактабаган, эрежени одоно бузган жеке ишкерлерге менчигесине карабастан уже жаап жатабыз. Айттык го, жана 15 күндөн жаап жатабыз, жана айып пулдарды салып жатабыз баардыгыначы. Жакшы, сыртта жүргөндө дейт, телегөрчү мындай жөнөкөй суроосу бар экен да. Сыртта жүргөндө дейт, масканы такпай эле жүрсөк болобу, качан гана бирөөлөр менен сүйлөшкөндө масканы таксак болобу деген суроо. Негизинен туура суроо. Себептен абада туруктуу эмес дедиңиз го. Ооба. Эгерде жарандар өзүнүн машинасында эч ким салбай өзү жүрсө, маскасын чечип кое берсе болот. Жана андан тышкары айланасында коомчулук алысыракта жана таза абада жүрсө, маскасын чечип койсо болот. Перчаткини деле чечип койсо болот. Негизинен кайсыл жерде кийиш керек? Магазинге киргенде, жанагы общественный транспортко отурганда, базарга киргенде, иш жерге, то есть адам топтолгон жерлерге киргенде бет кап жана кол каптарды кийип жүрүш керек. Жакшы, пандемиянын экинчи толкуну качан башталат өлкөбүздө? Мисалы, жогоруда айтып кеттиңиз да, бир аз токтолдуңуз, ошону толуктап айтып берсеңиз. Экинчи толкунун жана дагы айтып кеттим, илимпоздордун айтышы боюнча ушул октябрь айынан кооптонуп турабыз биз. Себеби күн суук болуп калат, жанагы кошумча вируска кошумча оорулар кошулуп кетип, ошондо башталып кетеби деген ойлор болуп жатат. Биз ошого карата азыр бүт баардык коргонуучу, өзүбүздүн адистерди коргонуучу кийимдерибиз болот, респиратор, маскаларыбыз болот, ушулардын баардыгын запаска алып, маскаларды дагы запаска алып, эми биринчи очередде медиктер өзүбүздү жакшы кармашыбыз керек элге жуктурбаш үчүн. Ошолорду алып жатабыз, жана андан сырткары элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жана эле айтып кеткен обсерватор, изолятор, больницаларды ремонт иштерин жүргүзүп, ушул күзгө чейин эгерде көбөйүп кетсе, ошолорду кайсы жерге жаткырабыз, кандай кылабыз, жана ИВЛ аппараттарын дагы алып жатат, бүт баардык жактан каралып жатат. Биздин лабораторияларга аябай күч келип жаткан үчүн Бишкектен дагы бир оборудование келген жатат. Өзүңүздөргө маалым, бүгүнкү күндө мисалы күн ысык, муздак суу ичип, тамагын оорутуп, же болбосо сасык тумоого кабылгандар да бар экен да эл арасындачы. Ушул оору менен коронавирустун айырмачылыгына токтолуп кетсеңиз деген суроо алып. Негизинен айырмасын бир гана кыскача жооп берем, бир гана ПЦР анализи гана бөлүп берет. Негизинен айырмасы жок. Грипп деле жана коронавирус деле клиникасы бирдей болот. Тамагы деле ооруш мүмкүн, ошол эле жөтөл болуш мүмкүн, ошол эле дене табы көтөрүлүш мүмкүн. Ошондуктан бир гана ПЦР анализ бөлүп берет экөөнү. Андан кийин если ПЦР анализ терс болсо, анда уже сиз айткандай простуда деп неме кылып чечсек болот. Иммунитет боюнча келиптир, ушул ооруду алдын алууда дейт, иммунитетти чыңаш керек дейт. Биз иммунитетти кантип көтөрөбүз деген суроо. Иммунитеттин биринчи жолу бул спорт токтотпош керек. Өпкөнү чуркаш керек, өпкөнү чындаш керек. Андан тышкары суточный норма электролитный баланса деп коет, то есть күнүмдүк суу балансын ичип туруш керек. Тамакты жакшы азыркы маалда жер жемиштерди чыгып калды, ошолорду жеш керек. Витаминдер болсо витаминдерди ичиш керек. Анан жана катачылыктарды кылбаш керек. Бир аз ооруп калса антибиотик ичпеш керек. Антибиотик ичкенде бул иммунитетти кайра түшүрөт. Өзү алдынча дарылоо болбойт. Бул иммунитетти түшүрүп алат. Жакшы, саламатсыздар дейт. ПЦР анализин дейт, канча күндө аласыздар? Эгерде бирөөгө контакт боло турган болсо дейт, бейтапка.
Анан кооптонуп турса дейт, канча күндө ПЦР анализи алынат деген суроо алды. ПЦР анализи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан алынат, бизге ошол мобилдик бригада тарабынан жеткирилип берилет. Коңгуроо 118-ге түшкөндө же болбосо ошол бейтап кайрылганда эле мында бир кичинекей эле бир ушу признактары боло турган болсо, алар сразу эле ПЦР анализи алышат. Анализди үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун бизге жеткирип келген убактысынан дагы көбүдө эме болуп калат, зависит этип калат. Кээде алар жолдо алыс болсо, башка болсо кармалып калышы мүмкүн. Ал эми бизге келгенден кийин 6 сааттын ичинде чыгарып беребиз анализди. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт. Биз эгерде өзүбүздө дейт оорунун белгилерин сезип турган болсок дейт, барып анализ тапшыргандан дейт биз кооптонобуз дейт. Сиздерде мисалы дарыгерлерде башка бирөөгө жуктурбаш үчүн кандай каражаттар жетиштүүбү, ушул боюнча айтып берсеңиз бүгүнкү күндө. Же башка бирөөдөн жуктуруп албаш үчүн коргонуучу каражаттар. Больницага баргандан коркобуз деп атышат. Бул жерде туура кооптонуу, эми кооптонушат. Азыр себеби медиктердин арасында да көбөйүп кетти. Больнойлордун баардыгы эле ушул эмеге больницага келет деген ой менен кооптонушат. Ошон үчүн 118-ге чалып эле мобилдик бригадалар азыр тынымсыз иштеп атат, колл-центрлер иштеп атат. 118-ге чалып эле үйгө чакыргаңыздар оң. Мен өзүмдү кооп сезип жатам, температурам көтөрүлүп атат, же болбосо үнүм бүтүп атат, мурдум жыт билбей калды деп ушу коронавирустун эмелерин айтканда эле алар сразу ошол жерге мобилдик группаны жиберип, ПЦР анализдерди алышат үйдөн. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Салтанат Орозбаева, Ош облустук жана Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери жана ошондой эле Эрмек Нурумбетов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын инфекциялык көзөмөлдөө боюнча башкы адиси болду. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорубаңыздар. Ушуну менен ЛТР телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.